Жума марек болсун деп мусулмандар бирин бири куттуктаган туурабы? Кээ бир видео роликтерде туура эмес деп айтылып жүрөт. Ушуга сиздин оюңуз кандай? Кагылайын апалар. Кыяматта Аллах Таала сен жума марек деген эмес экенсиң да деп сурабайт. Жума марек деп койгон турбайсыңбы деп да азапка салбайт эч качан. Бул маселени мында мыжыгып туруп ыргытып берилет яка. Укпагыла, көрбөгүлө. Мен азыр айттым. Бул дүйнөдөгү негизги максатыңар өзүңөр мыкты болуп оңолгондон кийин уулуңар менен кызыңарга ахиретке коюлган проектиңердин сап башында уулуңар менен кызыңарды оңдоо проектиси турсун дедим. Жума марек боло берет. Кыжырат болбогула. 10 жыл айтпайсыңар жума марек деп. 100 жыл айтпайсыңар. Туура эмес маалымат. Жуманы марек деп айнан, эмнени марек дейсиңер? Базар күн марек болсун дейсиңерби? Кайсы күн айтасыңар? Жума бул Аллах Таала сыйлуу, кадырлуу, барктуу кылган, пайгамбар өзү урматтап сыйлаган эң мыкты күн. Жуманы марек деп айнан кайсыны марек дейбиз? Ага күнөө албайсыз, антип койсоңуз, жемеге түшпөйсүз. Сиздер аял катары ал сөздү жөн эле токтотуп койгула. Күйөөңөргө жума марек деп коркпай айта бергиле. Шарият өкүмү боюнча аялдар күйөөсүн айтканын кылат дейт. Ичип алса деле айтканын кылса болобу же каршы чыкса болобу? Туура суроо. Эми каршы чыкканда кантип каршы чыгасыңар? Өл сасыбай өл, дагы ичип келдиңби дейсиңер да силер. Мына дагы айбан болуп шилекей куюп дагы каяктан келдиң сен жан башыңды суу кылып деп. Ушул сөздү уккан сайын ал ичкиси келе берет да. Ошондуктан аны ичкери тартыш үчүн келгенде дагы кийимин чечип, аягын жууп, тамагын берип, ак төшөккө жаткызып, анан эртеси иттей мас болуп келсеңиз дагы мыкты мамиле жасадым деп уят каруу менен токтотуш керек да. Эми Аллах Таала инсаф берсин, хидаят берсин. Жакшы мамиле кылгыла. Жакшы мамиле кылгыла. Кайын журтум бакшыга ишенет, арам алалды ажыратпайт. Кантип жүрөгүмдү тазалайм, намаз окуйм дейм, бирок жүрөк жол бербейт дейт. Көз ачыкка баруу бул ширк айтып коеюн. Ширк кандай деп түшүндүрсөм мен түшүндүрө албай атам. Өзүм түшүнөм, бирок түшүндүрө албай атам да. Мисалы 100 баш туар уюңуз бар. Же жылкыңыз бар дейли. Баары кулундады. Төл башталды да. 200 болуп калды кулундар менен. Сонун пландар түзүлүп атат. Тияктан үй алсак, бияктан үй алсак, кыздын себин мындай кылсак, мен алтын тис салдырсам, сөйкө шакектер дагы жаңыланса деген план кетип бартат. Бир эле күйөөңүз келди. Иш чатак, эмне болду? 100 бие, 100 кулун өлүп калыптыр деп. Баягы иш пландар бүтүп бардыгы быт-чыты чыкты. Эч нерсе кылынбай ушунда? Болду бүттү. Жок, сиздин карамаңызда эч нерсе жок. Сиздин окуп жаткан намаздарыңыз куд ушундай корооңузда, жайытыңызда көбөйүп аткан жылкыларга окшоп көбөйүп турат. Көз ачыкка барыш менен бирөөсү да калбай сып-сыйда болуп өчүп калат. Эми телефон көтөргөн жаш кыз келиндердин деңгээлине түшүп түшүндүрөйүн. Удаление деген бар, удалить деген бар телефонда. Удалить навсих, удалить навсегда деген бар. Сүрөтүңөрдү дагы бүт бардыгын. Бир бассаңар, баягы жайлоодо, дарыянын боюнда, Оштон келе жатканда, кетип баратканда, Ошто, Бишкекте, Москвада жүргөн сүрөтүңөр бар. Эжеңердин, сиңдиңердин тоюнда. Бирөөсү калбай өчүп калды. Аны баштан айтыш мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Көз ачыкка барганда ибадат кудусундай болуп жок болуп кетет. Жок ибадат. Кайсы ибадаттын ээси болосуз айтыңызчы. Көз ачыкка баруу кудусундай кесепетти алып келет. Көз ачыкка бир адам барса анын 40 күндүк намазы кабыл болбойт. 40 күндүк намазы кабыл, 40 күн деген көптө кагылайын. Эгерде анын айтканына айтам, ошол башкача тиктеп аткан эле, ошол алган экен да деп анын айткан сөзүнө ишенишиңиз менен мынол Кур'анды китеп эмес деген менен бирдей ушул. Бул Кур'ан ал жалган деген менен бирдей күнөөгө батасыз. Керекпи ушул сизге? Ушундай сөз керекпи сизге? Анда барбагыла. Эми жүрөгүм эч бир жол бербейт намаз окуганга. Бу жүрөктү күтүп жүрө берсе,
күтүп жүрүп өлүп калгандар канча? Адам нафсты тарбиялаш керек. Адам нафсын тарбиялаш керек. Намаз окушум керек. Ахиретке камынышым керек деп. Өзүңөр чакыргыла да намазга. Бу мындайын билгенде биз бир офис тетират сатып алып кетсек болмок экен. Окушта бар да муну эми бужуратып. Бирөөгө келиптир. Досум, алыска бир кат жазып берчи десе, бутор иттептир. Өнөн айын досы, кат кол менен жазылат дейт. Буту менен жазбайсың го десе, жок, билем. Кат жазам го, бирок кат жазгандан кийин окуп бериш үчүн өзүм барып басам болбойт, эч ким окуй албайт деген экен. Таз жүрөгүмдөгү ойгок болгон бир нерсе, кайнатам тырмагын алып башын кашып, бетин жууп берем детем, ушинтип элем. Инсульт болуп калыптыр, ооройт эле деп, инсульт болуп күнөө болду. Ушул кат жазган эжеби, карындаш, апабы мен алдына барып чөгөлөп сыйырмат көрсөтөлүм, ким болсо дагы. Эң мыкты инсан деп мен ушуну айтам. Кайнатасы ал өз атасындай. Ага кылган кызматынын аркасында иншалла кыяматта ошол инсан ушу каттын эси бейишке кирет иншалла. Бир билип койгула. Иншалла сизге дагы бир келин туш келет, андан да өткөрүп, ага кайнатаңызга кылган кызматыңыздан да өткөрүп кызмат кыла турган бир келин туш келет иншалла. Бул хадис. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир инсан жаш кезинде өзүнүн улууну эле урматтап сыйлап кадырлап кое турган болсо, кичине эле Аллах Таала ушул урматтап сыйлаган кишиге бир инсанды туш кылат, андан да өткөрүп сыйлай турган. Аны көрмөйүнчө бул дүйнөдөн өтпөйт деген. Аллахым разы болсун. Устаз, мен ар бир намазымдан кийин буга чейин окубай калтырган намаздарымдын казаларын окуймун. Мисалы багымдаттан кийин казасын, ушул туурабы жакшылап түшүндүрүп койсоңуз, Аллах сизден разы болсун. Амин. Өтө туура. Жеңил болуш үчүн ар бир намаздан кийин ошол намаздын казасын окуп койгон мыкты. Же ага чейин, багымдатка чейин, же багымдаттан кийин, же бешинге чейин, бешинди, же бешинден кийин дагы ошо бешиндин казасын. Өтө сонун. Бул билинбей бүтүп калат ушинтип. Бекер болуп калган учурда, мисалы, кээде узак убакытка чейин, мисалы, үй жумуш менен алек болуп эле, кышындаса айрыкча. Бекер отурганда бир күндүк намазды, 2 күндүк намазды жазып алып окуш керек. Бирок жазып алып окугула. Ошондо канча жылдык намазыңарды окуп бүткөнүңөрдү билесиңер. Биздин айылга кош келипсиз. Рахмат, Аллах разы болсун. Сизден 1-2 суранышыбыз бар эле. Биздин суранышыбыз чоң алайда жакшылык, жамандыктагы жоюлбай келе жаткан салтыбыз жөнүндө. Мисалы, адам каза болгондо туугандарына жапмай деп калпак, жоолук, көйнөк, материалдарды алып барышат. Ансыз болбойт деген түшүнүк бар. Ушул салтты жоюп, өзүнүн шартына карап акча алып барсак жакшы болот беле? Жогорудагы алып барган жапмайлар бирөөнү да колдонулбайт, кийилбейт, колдон колго өтүп жүрө берет, өзүбүздү өзүбүз алдайбыз дегеле, колунда акча жок болсо да барып көңүл айтып койсо болбойбу? Анан той өткөргөндө да өтө көп ысырап кылышат. Атап айтканда, российский шоколад болсун деп аштырышат, куру намыстыкка алдырып көп чыгым кылышат. Динибизде бул маселелерге кандай каралат, кандай тартипте болуусу шарт. Ушул маселелер жөнүндө айтып түшүнүк берсеңиз, адамдарды туура жолго үгүттөп, ысырапкерчиликтен тыйган болор белек. Бул маселе көбүнчө аялдарга тиешелүү болгондуктан айтууну туура көрдүк. Эркек кишилер чогулган жерде айтылат, бирок чечилбей кала берет. Терең урматыбыз менен Кырарык мечит жамааты дейт. Ушул суроого бир кол чабуулар. Машаалла. Аябай туура суроо. Мен колдойм. Баягы колдон колго өтмөй материалдарды берип жүрүп эскирип кетти ошол байкуш. Ошол материал болуп чыкканына азыр өкүнүп атат да. Карабайсызбы? Не деген чоң бида, не деген чоң чыгым. Кимди алдатабыз муну менен? Чын. Мен бир нерсеге токтолуп туруп анан айтайын. Мен үйгө сатып алып келсем, мөмө жемиш гана сатып алып келем. Мандарин, алма, банан, анан эт сатып алып келем касапканадан. Шаарда ушундай. Менин кызматым ушул.
Баягы таттуу конфеттер, мисалы таттуу, маттуу жана башка токоч, ушул ошосунун баарын сатып алуу келинчегимдин мойнунда. Мен билбейм ошону сатып алууну. Анткени менин келинчегимдин телефонунда халал индустриянын баягы берилген сертификатынын сериясы бар. Кимдир бирөө мага ушуну жеп коюңчу деп Россиядан берсе дагы, ошол жерде токтотуп, анын көзүн чалам дагы, бүт токтотуп, орустарды чакырам дагы. Силерге ушу менден болгон белек болсун деп берип таштайм. Биздин үйгө гумо баягы арам аралашкан кошулмалары бар таттуулар биздин үйдө жашабайт. Жашабайт. Угуп туруң, мен эмнеге айттым муну? Россиянын шоколады, Германияныкы, Казакстандыкы деп сыртындагы жалтырак кагазы кымбат, анткени анын 1 килограммы 800 сом, 1000 сом. Шоколадына карасаң, айтсаң ошондо эки келин сүйлөшүп кетип бартат. Тамшанып, бирден салып алган чөнтөккө. Жарымын иштеп, дарымын да чөнтөккө салып коет, аны көпкө чейин жеш керек да. Угуп туруң. Аны жеш менен өзүңүздүн намазыңыздын кабыл болбошуна биринчи балта урдуңуз. Анткени анда арам кошулма бар. Сиз өзүңүздүн намазыңыздын кабыл болбошуна шарт түзүп эле тим болбостон, үйүңүзгө келген канча конок болсо баарынын намазынын кабыл болбошуна себепчи болуп атасыз. Ушул сизге керекпи кагылайын? Өзү ала чала намаз окуйбуз дагы, бирөөлөрдүн дагы намазынын кабыл болбошуна биз себепчи болуп калып атабыз. Россиянын шоколады жерге кирсин. Мындан кийин жакшылап аракет кылып, үйгө жалаң гана адал жемек, ичмек кирсин. Салынган жолуңуз каякта, анан Россиянын шоколадты жеп жүрөсүз. Уят эмеспи? Мен аябай таң калам. Мен аябай таң калам. Анткени биздин үйдө андай жашабайт. Жашабайт. Мен кимдин үйүнө барсам дагы, эми сыр эле айтып коеюн эми. Аялыма баягыда тартып туруп, жейинби, жебейин деп жөнөтүп коем. WhatsApp'тан. Муну жейинби, жебейин? Жебейин десе болду, бүтү жебейин. Алтын табакта, күмүш табакта алтындан үстүнө чачылып кетсе дагы жебейин. Анткени аны менен менин намазым бетиме чабылат, кабыл болбойт. Саад ибн Аби Ваккас деген сахаба пайгамбарга келип, "Я Расулалла, дуа кылыңчы. Дуаларым, ушу Саадтын дуалары эч бир кайтаруусуз кабыл болсун деп Аллах Тааланын сураны беринчи деди эле." Пайгамбар эмне деди? "Менин дуа кылышым шарт эмес Саад." Угуп койгон. "Атып мат'амак такун мустажаба дава." Алкымыңды эле адалдасаң дейт. Тиштемиң менен ууртамыңды эле адалдасаң, дуаң албетте кабыл болот деген. Дуаң албетте канча тахажжудка туруп убар болуп атасыз, бирок үйүңүздө арам аралашкан конфет турат, аны менен кабыл болбойт кагылайындар. Дурус эмес. Кудошого кошумча, тойлорго, кайгылуу жерге, мисалы өлүмгө, ушул жыртыш шүпүрөк алып барышыңыздын өзү бид'a. Пайгамбардын ордунда болгон эмес да. Пайгамбардын ордунда болгон эмес. Сахабалардын ордунда болгон эмес. Бул адашуу, бул ашыкча чыгым. Ким эгерде токтотом дей турган болсо, аракет кылалы чогуу. Ким эгерде токтотом деп аракет кыла турган болсо, анын сыйлыгын Аллах Таала кыяматта берет, бергене дагы жаннат менен берет. Анткени ал бид'атты жойгондугу үчүн. Кудаңыз өтүп кетти. Кудаңыз өтүп кетти. Эң сыйлуу кудаңыз өтүп кетти. Жакшы эле чапан алып бардыңыз да, туурабы? Кудагыңызга жакшы жоолук алып бардыңыз. Эми угуп туруң. Эң сыйлуу инсан өткөн бир учурда. Ал ким? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өттү. Бирок пайгамбардын жубайларына бирөөлөр жыртыш алып келдиби? Алып келдиби? Азыр да доор башка, азыр элдин колунда бар. Кагылайындар. Абдуррахман ибн Ауфтын колунда пайгамбар өткөн күнү анын колунда 354 миллиард доллары болгон. 354 миллиард доллары болгон. Пайгамбар өлөрүндө Абдуррахман өлгөндөн кийин 2 төө союп кой, дейт эле эгерде өлгөндөн кийин союш шарт боло турган болсо. Пайгамбар айтмакта. Мен өлгөндөн кийин ар бир сахаба канчасыңар? 140 миң. 140 миңнин бирден төө сойгондо 140 миң төө союлат экен.
десе болмақ беле. Демек жоқ та, динде жоқ та. Пайғамбарымыздың қайсыл аялынан қайсыл аялдар алып келіп шүпірек жапты айтқылачы. Қайсыл аялдар келді? Сираны оқып атасыңар, жолықты жамынғансыңар, талимге барып атасыңар, қатысып атасыңар, бірақ бәрібір баяғы жыртышыңарды тоқтатпай алып барып атасыңар. Жолуңар қаяқта, жыртышыңар емне. Анандағы ақ кидіңер бар. Апаң өлді. Анан аусындарың, ежең, инең, ағаң саға ақ киді қылып, сонын пұқойды жемпір, анан лама пальто. Қағылайын, қайсы бетіңер менен киіп атасыңар. Апамдың өлгөні жақсы еле болды да. Мына өліші менен мына ламаға шықтым деп атасың ба? Қайсы бет менен киесің ошоны? Айтқылачы, қайсы бетіңер менен киесіңер? Айтқылачы. Түшінбей атам. Бет болыш керек, мына бет болыш керек, уят болыш керек. Ошол жыртышты, шүпірек алып барғанды, біреуінің үстіне, еркектердің үстіне алып барып бір четкен жабасыңар, айнан пайто қылғын келбейді қо. Пайтоға қылғын келбейді қо. Уят емес пе? Ушулар бүт бардығы бида, тоқтатыңыздар. Мен қошылам. Ушул қатты ниесіне мен разымын, Аллах разы болсын. Арекет қылалы десеңіз, мен де сізге қошылып арекет қылып, келем сіздің айлыңызға келіп, чөгіліп болса дағы сұранып тоқтатамыз иншалла. Аялдар бетін жаап, жүрісі парызбы, паранжа. Қабырды зиярат қылса болобу, тарихатқа көз қарашыңыз, Қарабалтадағы ислам институтының мүдірі Молда Халил Дамланы танисыз бі? Аялдардың бетін жаап, жүрісі парызбы. Егерде ушул аймақтың еркектері аялдардың бетіне қарап азғырыла тұрған болса, анда бетін жауыш керек. Түшіндір алдым ба? Жоқ, көпчүлік еркектер бар, аялдардың башқа жағынан боша елек. Анткені алардың етегі қысқа. Бетін қара елек. Сілердің бетіңерге қарап айтасыз еркектер. Егерде күйеңір бетіңерді жап қыла десе, жап қыла. Егерде имам бетіңерді жап қыла десе, жап қыла. Егерде еркектер сілердің бетіңерге қарап фитналанып атса, азғырылып атса, фитна шығып атса, ұрыш жаңжал шығып атса, анда жап қыла. Анткені сіздер берметсіздер. Бермет деген жауық жүріш керек, чаң жұқпаш керек, тосық жүріш керек. Анткені сіздің жүзіңіз өзіңіздің еріңізге, күйеңізге ғана керек. Қабырды зиярат қылса болу, албетте болады. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Мен аялдарды қабырды зиярат қылудан тыйған әлем. Емін мен сілерге рұқсат бердім, барғыла" деп атады. Хадис бар. Бирок өкіріп, қиқырып, атамдың аруа қолдасын дедіңер бе? Ширк. Барып жөніне зиярат қылып, Құран оқып, қайтсаңар дұрыс болады. Дұрыс. Тарихатқа көз қарашыңыз қандай? Ай жақсы. Мына тарихатшы досым отырады. Өзімді бір зиярат қылдыртайын деп келдім да. Бирок өзі зиярат қылғаны барған жоқ маға. Досым, мен ушу зиярат қылдырғаны келдім өзімді. Тарихатшы досым отырады, жақсы көрем. Егер жаман көргенде қолымды үзіп қоятын едім. Мақсым дамыл отырады алдыңарда. Өзіңөрдің құлыңар, кімдір біреуінің ағасы, кімдір біреуінің енесі. Соның көз қараштамын. Абдухалил Дамланы танимын әлбетте. Ооба, танимын, сіздердің жерлешіңіздер, мықты инсан. Аял кісілер қаш тергені турабы, тура емес пе? Оппо. Бұл жөнінде сабақ бар да. Бұл жөнінде сабақ бар. Аллахтың жана анын елші болған пайғамбардың қарғышында қалған инсандар дегеннің ішінде қаш терген аялдар бар. Аллахтың қарғышында қалып емне қыласың? Сіз өзі қашты кімге тересіз, айтқылачы. Кімге тересіңер, айтқылачы. Азыр күйеңер қашыңарға вообще тіктебейді ал. Тіктебейді. Бүгін барғыладағы менің қашым жағауы десе, нарту чайдан қой дейді. Қашыңарға тіктеген емес, тіктебейді дағы. Қыз кезіңерде ғана бір мұндай бір қашың тіктеген, андан кейін тіктебейді. Кімге теріп отасыңыр, айтқылачы. Ошол қаш терүүнү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтың қарғысында қалған десе, эмнеге теріп атасыңыр, айтқылачы. Оқыған намазың қаяқта? Қаш тергенің қаяқта? Күйең үшін болса қаш тербе, бирок боёйсуң бу, краскалайсың бу, үстүнөн дагы мындай шпатлёвка кылып коесуң бу, өзүң билесиң. Бир банканы бетиңе чаптап аласың бу, күйең үшін жасан. А бирок силер тойго жасанып атасыңар да. Туурабы? Тойго жасанып атасыңар. Анан эле
Kүйөөм мени тиктебейт. Акыр күндөр негедир сус болуп кетти. Күмөнүм бар. Үйлөнүп алган окшойт. Наркы досуна кошулуп кеткенден бери мамилеңерди оңдобойсуңар. Мисалы менеке, эшиктен бирөө келди окшойт. Дейсиңер балаңарга. Аччы балам. Ким? Дедиңер силер. Атам. Дейсиңер силер. Дейсиңер. Атаңбы? Айнан айын кагылайын деп тосуп чыккан аялдарды көрө элекмин. Чайың барбы? Азыр 10 мүнөттө барып калам десе, баякы эски күл жыттанган халатыңарды чечип, Таштемирдин тоюна бара турган узун көйдөңдү кие элексиң эч качан. Таштемирдин тоюна барасың, себинесиң, кашыңды тересиң, жакаңды оңдойсуң, туфлиңди дарчыйсың, тырнаңды боёйсуң. Бир күн ошентип келечи, күйөөңөр эмне дейт экен? Соо элесиңби? Бир жака жөнөдүңбү дейт. Жок, сизди күтүп алдым десең. Я Алла. Кыйрага чейин өзүн жоготуп жүрөт да ошолчу. Кредит. Ал-инсан харисун аля ма муня. Инсан тыйылган нерсеге көбүнчө умтулуп турат. Биздин кичинебизде мына жол боюнда тартылган столболарга, мамыларга, электр чубалгысын тартып кеткен мамыларга мындай кылып жазуу бар эле орусча. Не лизай, убьет деген жазуу бар эле. Скелеттин сүрөтүн тартып койгон мындай. Билесиңер ошону? Жакындаба, өлтүрөт деп койгон. Ошону мындай кылып колдун аркасы менен тиет да, мындай кылып. Урбайбы? Алды менен кармап өлүп калат. Инсанга тийбе десең тиет да. Жакындаба десең барат ошого. Аракты ичпе десе ичет. Зина кылба десе зина кылат. Кредит алба десе алат, бербе десе берет. Аллах Таала Кур'анда харам дедиби, ал эч качан адал болбойт. Мисалы, бирөө келет. Мага келди, көп келет. Кредит алып алдым эле, ошого дуа кылсаңыз. Кантип дуа кылам айтчы? Аллахым, мунунун арамын адалдап бер дейинби? Эмне дейин? Не деп дуа кылайын? Үйрөт дедим. Бир жигит аялы менен келди. 3 талак берип койдук эле, ошону бир жолун таап берсеңиз. Мен айттым сага. Мен сага Кур'анда мындай деген, хадисте мындай деген деп айтсам, түшүнбөшүң мүмкүн дедим. Анткени сен Кур'ан менен хадистен түшүнүгүң жок. Мен сен түшүнө турган сенин деңгээлиңе түшүнүп айтып берейин. Өзүңдүн же балаңдын заңын бир күрөккө калак алып келип туруп, муну адал кылыш керек, анткени мен жейм деген эле кылып атасың дедим. Ушул эле. Бирок ал адалданбайт. Жок, бул адал. Жесе болот дей турган болсоң, анда сенин аялың азыр нике кыйыш керек. Бола ушул десем болбойт деди. Ушинтип түшүндүрдүм. Куду ушул сыяктуу эже кредитти Алла Таала харам дедиби, менде аны эч качан адал кыла албайт. Берген дагы, алган дагы чоң күнөөгө батат айтып коеюн. Кредит алып, куда чакырып, кредит алып, кыз төркөлөтүп, кредит алып, той өткөрүп, баары харам. Баары харам. Араңыздарда мен де бере салсамбы, же тегеле коембу дегендер отурасыңар. Биздин айылда кредит менен иштеген бирөө бар, уйлары жөн жайлоонун жарымын ээлеп көбөйүп атат. Арам болсо болбойт эле деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир эт, кайсы бир наристе арамдан келип кала турган болсо, ага эч качан адал жукпайт, ага арам жугат деп атат пайгамбар. Үй бүлөңөрдү адалдагыла. Бир сөз менен. Болду. Аллахым разы болсун.